Саламатсыңарбы, кымбаттуу студенттер. Аралыктан окутуу боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз-Өзбек университети медициналык колледж химия, биология жана фармация сабактар бирикмеси микробиология предмети. Окутуучу Камалова Ранахан Оразалиевна. Сабактын темасы дифтерия козгогучу. Сабактын максаты. Когнитивдик максаты. Студенттер дифтерия козгогучунун морфологиялык түзүлүшү, алардын түрлөрүн жана ооруну алдын алуу үчүн профилактикалык эрежелер жөнүндө айтып беришет. Баалуулук максаты. Студенттер дифтерия козгогучтарынын сүрөтүн тартат, таблица түзөт, слайд иштеп чыгат, тест, кроссворд түзө алышат. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк максаты. Студенттер чакан топтордо иштей алышат, билгендерин башкаларга түшүндүрүп бере алышат, бире-бирине ыйлашат, пикирин угат, толуктоо киргизе алышат. Бул теманы өздөштүрүү менен студенттер төмөнкүдөй жалпы компетенцияга ээ болушат. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө дифтерия оорусунун профилактикасы жөнүндө аткарылуучу жумуштардын маанисин жана жыйынтыгын, алардын эффективдүүлүгүн жана сапатын баалай билет. Сабактын планы. Биринчи, дифтерия козгогучунун морфологиялык түзүлүшү. Экинчи, оорулуунун клиникалык көрүнүшү. Үчүнчү, дифтерия оорусунун эпидемиологиясы. Төртүнчү, оорунун профилактика жана дарылоосу. Дифтерия өтө жугуштуу оору. Коренья бактерия козгогучу таңдайдын, тамактын, кекиртектин, колкоонун, былжыр-чел катмарларын сезгентип, чанда башка органдарда да кездешип, жумшак катмарларда фибриндик сезгенүүнү жаратып, уулануунун клиникалык көрүнүшү менен мүнөздөлөт. Дифтериянын козгогучтары 1883-1884 жылдары Т. Клепс жана Ф. Лефлер тарабынан аныкталып табылган. Таксономиясы Firmicutes бөлүмүнүн Коренья бактериум тукумуна кирет. Морфологиясы. Дифтериянын бактериясы көп формалуу келип, көбүнчө түз түрүндө азыраак ийилген, узундугу 1-5 микрометр болгон таякчалардан турат. Ошондой эле шар түрүндө же бутактанган формада да кездешишет. Бактериялар бурч түзүп жайланышат. Споралары, шапалакчалары жок, кээде микрокапсулалары кездешет. Дифтериянын өзгөчөлүгү таякчалардын учтарында валютин данчаларынын бардыгында. Ошого карата ар кандай түскө боелушат. Ферменттик активдүүлүгү. Дифтерия бактериясынын ферменттик активдүүлүгү бир топ жогору болот. Башка ферменттик касиеттеринин арасында цистиназа ферменти чоң мааниге ээ. Анткени бул фермент оору козгогон башка коренья бактерияларда кездешпейт жана бул ферменттин жардамы менен бири-биринен айырмаланып турушат. Патогендик факторлору. Негизги патогендик факторлору экзотоксини. Микробдор ооз, мурун көңдөйлөрүндө өсүп көбөйүшүп, экзотоксинди бөлүп чыгарышат. Ал канга өтүп, кан аркылуу жүрөк булчуңун, бөйрөк үстүндөгү бездерди, бөйрөктү, нерв түйүндөрүн жабыркатат. Токсинди бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү клеткада жайгашкан ген ток плюс алып жүрүүчү профаг менен тыгыз байланышкан. Себеби бул профаг микробко кирип кошулуп, токсиндин иштелип чыгышына жооп берет. Андан башка дифтериянын агрессия ферменттери иштеп чыгарат. Аларга гиалуронидаза, нейраминидаза, корт факторлору киришет. Туруктуулугу. Дифтерия таякчасы кургакка, төмөнкү температуранын таасирине туруктуу. Оюнчуктарда микробдор 15 күнгө чейин, сууда 6-20 күнгө чейин сакталат. Жаныбарлардын сезгичтиги. Дифтерия оорусун жаныбарларда козгоо мүмкүн болгон эмес. Бирок алардын уусуна деңиз чочколору, коёндор жана башка жаныбарлар өтө сезгич келишет. Шарттуу патогендик оору козгоочу коренья бактериялар уруусуна дифтерия козгогуч бактериялардан башка белгилүү бир шарттарда дененин кээ бир органдарын ириңдетип сезгендирүүчү козгогучтар кирет. Бул бактериялар дагы дифтериянын бактерияларындай эле таңдайда, көздүн этинде, териде жашашат. Эпидемиологиясы.
Инфекциянын булагы болуп, оорулуу жана дифтериянын таякчасын алып жүргөн дени сау адамдар. Инфекциянын таралуучу жолдору аба жана карым-катнаштар, ич кийимдер, оюнчуктар, идиш-аяктар аркылуу таралат. Дифтерия менен көбүнчө жаш балдар ооруйт. Бирок кийинки жылдарда дифтерия менен чоң кишилер да ооруй башташты. Оору күз мезгилинде күчөйт. 1972 жылга чейинки дифтерия менен ооруган адамдардын саны эмдөө жүргүзгөндөн чейинки деңгээлге салыштырганда 369 эсе азайды. Бирок кийинки жылдарда дифтерия оорусунун кайрадан көбөйүп келе жатканы байкалат. Мунун себептерине: биринчи, эмделбегендердин тобу балдардын жана чоң кишилердин арасында көбүрөөк кездешкени. Экинчи, дифтериянын козголушунун эл арасында айланып жүрүшүнүн азайышы, адамдардын эпидемияга каршы таасирдүү туруктуулугунун жоюлуп кетишине алып келиши. Үчүнчү, жогорку иммунизацияланган адамдардын арасында коринебактерия дифтерия микробунун патогендик касиеттеринин сакталып калышы. Патогенези. Инфекциянын организмге кирүү жолдору таңдайдын, мурундун, дем алуу жолдорунун былжыр чел катмарларына таандык. Микробдун кирген жеринде фибриндик сезгенүү пайда болот. Дифтерия микробу жараткан жаранын бетин фибрин чел кабыгы жаап калат. Аны сыйрып алыш бир топ кыйынчылыкты туудурат. Бактериялар бөлүп чыгарган экзотоксин канга өтөт. Натыйжада организм уулана баштайт. Токсин жүрөк булчуңун, бөйрөктү, бөйрөк үстүндөгү безди, нерв системасын ооруга чалдыктырат. Клиникалык көрүнүшү. Дифтериянын түрлөрүнүн жайгашкан жерлерине байланыштуу алкымдын, мурундун, көмөкөйдүн, көздүн, сырткы жыныс органдарынын чел катмарларында, териде жара жараткан дифтерия оорулары пайда болот. 85–90% учурда алкымдын дифтерия оорусу кездешет. Инкубациялык мезгили 2-10 күнгө чейин созулат. Оору катуу кармап, бейтаптын денеси ысып, жутканда тамагы ооруп, тамак бездеринин үстүндө дифтерия чел кабыктары пайда болуп, бездердин чоңоюусу башталат. Бой жеткен чоң адамдарда дифтерия тамак безинин бөлүктөрүн сезгенкен ангина катары өтөт. Жаш балдарда сезгенүү алкымында, мурунунда эле болбостон, дифтерия көмөкөйүнө чейин таралып кетет. Ошонун натыйжасында көмөкөйдү шишик басып, дифтериялык алкым болуп, круп жаралат. Ал болсо баланы муунтуп, дем жетпей калууну күчөтүп, өлүмгө дуушар кылат. Андан тышкары өтүшүп кеткен оор абал адамды өлүмгө дуушар кылуучу ууландырган миокардит, гипофиз, надпочечник системаларынын иштебей калуусу, дем алуу булчуңдарынын шал болушуна алып келет. Иммунитети. Ооруп айыккан адамда иммунитет туруктуу жана көпкө сакталат. Эмдөөдөн кийин иммунитет 3–5 жылга чейин созулат. Организмге токсинге каршы антителалардын бардыгын кыйыр гемагглютинация реакциясынын жардамы менен аныктайт. Микробиологиялык диагностика. Бактерияны өстүрүп чыгаруу үчүн изилденүүчү материалды жарат пайда болгон жерден алат. Болжолдоп тартты аныктоо үчүн алынган материалдан айнектин бетине сүртмө мазок жасап, боеп микроскоптон карап көрүшөт. Негизги метод – бактериологиялык изилдөө. Бактерияларды атайын чөйрөлөрдө өстүрүп, таза культура түрүндө бөлүп чыгарып, башка коринебактериялардын түрүнөн айырмалап, ферментативдик жана ууландыруучу касиетин аныктап чыгат. Дарылоо. Негизги дарылоо ыкмасы токтоосуз дифтерия микробдорунун токсинине каршы атайын даярдалган кан сывороткасын куюу болуп саналат. Микробдорду жок кылуу үчүн антибиотиктер колдонулат. Профилактика. Калкты дифтерия оорусунан алдын ала сактоо үчүн жалпы пландаштырылган түрдө иммундаштырылган эмдөө жүргүзүлөт. Ал үчүн АКДС вакцинасы, АДС-М анатоксиндери жана АД-анатоксин колдонулат. Профилактикалык иммунизация Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 11-июнь 1999 жылы кабыл алынган профилактикалык эмдөөнүн календары боюнча балдарга 2 айдан баштап 3 жолу аралыгында 1,5 айдан өткөрүп 0,5 мл дозада ийне саюу жолу аркылуу өткөрөт.
Баштапкы кайрадан эмдөө жүргүзүү АКДС вакцинасы менен 2 жашка чыкканда кайталанат. Экинчи ирет кайталап эмдөө АДС анатоксиндер менен 6 жашта, үчүнчүсү 11 жашта, АДС М анатоксиндери менен жана 16, 26, 36, 46, 56 жашта ушул эле анатоксиндер менен кайталанып жүргүзүлөт. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдардын арасында дифтериянын таякчасын алып жүрүүчүлөрдү табуу үчүн дифтерияга каршы текшерүү жүргүзүлөт. Тамак бездеринде жана мурун көңдөйүндөгү былжыр катмарларында сезгенүү мүнөздөгү оорулар кездешкенде, оорулуу адамдарда дифтерия таякчасы бар жогун билүү үчүн атайын изилдөө талап кылынат. Бышыктоо үчүн суроолор. Дифтерия козгогучу кайсы окумуштуулар тарабынан аныкталган, кандай түрлөрү бар? Оору кандай жолдор менен жугат? Козгогучтун морфологиялык түзүлүшү кандай? Патогендик факторлорунда кандай өзгөчөлүктөр бар? Дифтерия оорусунун профилактика жана дарылоосу кандайча жүргүзүлөт? Темага карата тест. Биринчи, дифтерия козгогучу кайсы органдарды жабыркатат? А. Алкым көңдөйү, Б. Мурун көңдөйү, В. Коко, Г. Баары туура. Демек, дифтерия козгогучу алкым көңдөйүн, мурун көңдөйүн, коко, бардык органдарды ооруга чалдыктырат. Экинчи, кайсы козгогуч жумшак катмарларда фибриндик сезгенүүнү жаратат? А. Коклюш, Б. Брюшной тиф, В. Дифтерия, Г. Туберкулез. Демек, дифтерия козгогучу жумшак катмарларда фибриндик сезгенүүнү жаратат. Үчүнчү, Клауберг чөйрөсүндө өсөт. Бул кайсы козгогуч? А. Коклюш, Б. Эшерихия, В. Дифтерия, Г. Стрептокок. Демек, дифтерия козгогучу Клауберг чөйрөсүндө өсөт. Төртүнчү, дифтерия козгогучу кайсы тукумга кирет? А. Коринебактерия, Б. Микобактерия, В. Энтеробактерия, Г. Сальмонелла. Демек, дифтерия козгогучу коринебактерия тукумуна кирет. Бешинчи, таякчалардын учунда валютин данчалары бар дем алуу органдарынын бактериялары. А. Коклюш, Б. Дифтерия, В. Туберкулез, Г. Грипп. Демек, дифтериянын таякчасынын учунда валютин данчасы болот. Алтынчы, Клауберг чөйрөсү. Бул кандай чөйрө? А. Составында кан уюткусу жана теллурий калий бар чөйрө. Б. Эндолевина чөйрөсү. В. Висмут сульфид агары бар чөйрө. Г. Селенит сорпосу кошулган чөйрө. Демек, Клауберг чөйрөсү бул составында кан уюткусу жана теллурий калий бар чөйрө. Үй тапшырмасы. Дифтерия козгогучу деген темага өз алдынча иш аткарып келүү. Слайд жасоо, буклет, реферат жазуу, сүрөт тартуу жана башка. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.